رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. في أولك رحمة، وفي وسطك مغفرة، وفي آخرك عتق من النار. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. في أولك رحمة، وفي وسطك مغفرة، وفي آخرك عتق من النار. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان. Урматтуу мекендештер, урматтуу айымдар жана мырзалар, агалар, аталар, улуу Рамазан айыңыздар менен туткан оорозуңуздар кабыл болсун. Өзгөчө бүгүнкү ооза чагыбызды жалпы эле бүгүн ушул жердеги бардык мекендештерибизге бүгүн бир аз болсо дагы ооза чагыбы кылып берейин деп бүгүн уюштуруучу Асылбек агабыз баштаган топ биздин урматтуу экс-президентибиз Курманбек Салиевич Бакиевдин уюштуруучусу Асылбек агабыз уюштурган бүгүнкү ооза чайга жалпыңыздар куш келипсиздер. Өзгөчө мен бул жака чакыргым келип турат. Биздин Екатеринбург шаарыбыздагы Молду агабыз Отуз Дамланы бул жака чакырган. Келиңиз ага. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أفطرنا ما قدمنا وما أخرنا. يا الله ушул туткан розаларыбызды кабыл кылгын. Өзүңө ыйман келтирдик, өзүңө таваккал кылдык. Я Allah, өзүң насип кылган рызкың менен ооза ачуудабыз. Ушул орозобузду кабыл кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, тозок отуңдан сактап, жаннатыңа киришибизди насип эткин.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. Allah qabul qilsin, tuqqan ro'zalarimizlarni. Rahmat dama. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا Qabul olsun. Мен азыр эки жакта оозу ачар болгонуна байланыштуу биздин уюштуруучу биздин мыкты агабыз Асылбек агабызга сөз кезегин берейин деп атам. Анткени ал жакта дагы биздин мекендештер туугандарыбыз күтүп атат. Асылбек агабыз дагы ал жака дагы барып кайра келет буюрса. Ошондуктан бүгүнкү баарыбызды башыбызды бириктирип, өзгөчө бүгүн сооп иштердин башына байыгып, өзгөчө баарыбыздарды ушундай даамдаттырып, бүгүн орособузга баардык инсандарды чакырып отурган бүгүнкү уюштуруучу, бүгүнкү кечебизде Асылбек агабызга микрофонду сунайын туугандар, баарыңыздар бир аз көңүл бурууңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, туугандар. Мен бүгүн Москвадан учуп келдим. Кечээ ал жерде биз деле озучар өткөрдүк. Биздин агабыздан Курмек Салиевич атынан силерге биринчиден чоң салам. Ошол ыйык Рамазан айында силерди куттуктап кетти. Силерге бекемден соолук, ынтымактык каалап, ар бир үй-бүлөңүздөргө жакшылыктар каалады, тиледи. Ошол намаз Екатеринбург шаарында биринчи жолу көрүп жатабыз. Азыр мен тиги Глория деген кафеге барып келейин деп атам. Ал жакта элдер көп жатат экен, элдерге аяктан толуп калыптыр, эл ал жакта аябай көп экен. Ошол дагы бир жолу силерди куттуктаймын. Орзуңар кабыл болсун, жакшылыктар болсун, Кыргызстан өнүксүн. Дагы бир жолу куттуктап келгим келет. Намазы таттуу болсун. Рахмат. Асылбек ага, сизге дагы чоң рахмат. Биздин өзгөчө X ажообузга дагы биз чоң рахматыбызды айтабыз. Ар бир инсанга ушундай ооз ачтырган биз дамалабыз. Ушул жерде көп дамалар бар, өтө жакшы билет. Канчалык соо келген экенин ошондой. Сизге дагы Алла разы болсун. Биздин урматтуу Курманбек Салиевич Бакиевке дагы Алла разы болсун. Ушунчалык мекендештерде чоңултуп ооз ачып бергенде. Чоң рахмат. Кайра келесиз да буюрса. Бериңиз. Рахмат. Намаздар таттуу болсун. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله
وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، 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 رمضان يا رمضان. رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. في أولك رحمة. Ben Asım Asılbek. Minsk şarından geldim. Meksayıştың атынан ошол бул жердеги биздин мусулмандарга мекендештерибизге ошо роза чыгалы деп келдик. Ушул нерсе силерге чоң салам айтты. Ушундай Рамазан айында токтоп, ден соолук каалап, ынтымак жаштар калып кетти. Ошону азыр мен тиги дагы бир кафе бар экен бул жерде. Ошол жактан келдим. Алар дайым силерге салам айтып коеюн деген. Орзоңор кабыл болсун. Bizim aksakallar. Bu жерде аксакалдар берген болуп эле. Кутмандуу кечиңиздер менен жалпы бүгүнкү ушу ооздаша келген жалпы меймандар, коноктор розоңуздар дайыр жол кабыл болсун, тамагыңыздар таттуу болсун. Жана ушу Курманбек Салиевичтен баардыгыңыздарга ысык салам. Жана ушундай бул жака сөз кезиге чакыралы. Курманбек Салиевичтен иниси Асылбек агабызга келиңиздер. Кол чабуулар. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, мекендештер. Мен атым Асылбек. Мен ушул Минск шаарынан келатам. Силерге Курманбек атынан силерге биринчиден чоң салам. Силерге ушул ыйык Рамазан айында мусулман катары силерге роза чыгып жатат. Силерге ушул биринчиден ден соолук, ынтымакты каалап, ушул ыйык Рамазан айында Алла Таала бүт жактар берсин силерге, үйлөрүңүздөргө жактар болсун, Кыргызстан тынч болсун, бүт жактар болсун. Дагы бир жолу орозуңар кабыл болсун. Ошону айткым келет. Рахмат чоң келгениң үчүн. Рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер, бул жакта аксакалдардан барбы? Бул жакка келиңиздер. Аксакалдардан келиңиздер. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala muhtaç şükür olsun. Allah'ın izniyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tatlı olsun. Hürmetli duanlar bugün bizim bir kalan bir başkalan bizim hürmetli tuğanımızdan bizimle Rabbimizge oğuz açık olsun. Şaka hamda burada olsa Allah subhanahu bir rahmet. Allah razı olsun. Allah subhanahu kılgan yetim kabul olsun. Bayki öz ömürlü bereket olsun inşallah. Allah subhanahu bu gibi ahiret kılgan insanlarını inşallah
Hürmet oturup dışa vermesin. Allah razı olsun. تقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها إلى أنفسنا طرفتين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فضللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقيمنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر لنا ولا تنكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب بين الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. Allah'ım özün görüp durasın, bilip durasın, yanıp durasın. Ya Allah özün kulusun, özün sulusun. Benim Allah özün büyüksün. Ya Allah özünden ona canlıp calvarıp yardım sırayı sözün ve ona tanınağız. Özümden ona geçirin sırayı. Ya Allah bizden ötkörlükken bağırdık. Biz beyi açıkça şurun bulan günlerimizin vardır, hatalarımızın vardır, öçürgün. Ya Allah kalgan ömrümüzün varlığını sana ibadet kılıp, senin razılığına tuğanca şöyle tuğruk özünü nasıl kılgın. Senin razı olmayınca bizim canımızda Allah'ım ya Allah. Şu yerde şu Müslümanlarga oğuz açırıp, ya Allah şu ihsan kılgan bir tuğanlarımızın da ya Allah. Dünya ahiretlerin avatında kılgan. Жақсы niyetlerini özünü жеткiriyor ya Allah. Жақсылықтардың üstünde жүрөшүн özünü nasip kılgan. Ya Allah şu halaldan rızkı verip ya Allah yüreklerini imanla doldurgun. Urpaklarından ya Allah imandan nurunu öçürgün. Ya Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den toluk sünnet yaşasını alıp geliyor ya Allah. Namaz koyu kılıp ya Allah ibadat kılıp aldığına varşaktı şu yüzleri jarıp olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den göz yaşını aktagan tindelerimden kılgan. Ya Allah dünya ahirette fayda veren turgan ilim atağılgan. Ya Allah tinderimizde bardığımızda ya Allah zikir menen mındağın, yüreğimizde özünden nurun menen nurdağın. Beramullah bizim ahlakımızda çıraylı kılgın, eşkimge karızlar kılvağın, eşkimge muhtaç kılvağın, özünden başkaga sayda kıldırvağın da eşkimde bizde jaldırat, eşkimden bireğimizden seni suratbağın. Beramullah bizim ahlakımızda çıraylı kılıyor Allah bütkül alımga senin dinin, bardıq dinlerden büyük boluşun, senin sözü bardıq sözlerden uluk boluşun, bizim malı canımızda işletip Beramullah bardıq жақсылықтарға özün bizde raşkeri kılgan. Kıyamet kayım günü bizi şermende kılbastan, bütkül adamzatın aldında kılgan amallarımız menen betibizge çapbastan ya Allah. Şunday ihlaslı adamların katarında tiriltip, ya Allah kıl köprüden aman özünüzünü ötkörüp, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şafaatla nasip kılıp, cennetine dahil kılıp, cemalına müşerref kılgın. Rabbana atine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene tevakkina azaben nar. Rahmetke ya arhamar rahim. Sakalga bir dua berip koyuңуздар, kurulsal iştahtık hele. Şu Mayke özge de Allah Teala şu dünya ahiretin жақсылықтарын атағысынан Allah'ım. Hurmatlı mükemmelişler, ağalar, neler, kardeşler, barınızdardı şu kutlu Oruza ayı menen kutlуктайм. Ушул айда, Кудайдан кандай тилегиңер болсо, ошолордун баары кабыл болсун. Кылган иштериңерге, тапканыңарга Кудай береке берсин, өзүңөргө ден соолук берсин, үй бүлөңөрдө дайым тынччылык аманчылык болсун. Мен бир бүгүнкү şu биздин ифтарлыкты уюштурган Бакиевтердин үй бүлөсүнө ыраазычылыгымды билдирип кетем. Мен Бакиевтерди 80-жылдардан бери билем. Биринчиден Курманбек Салиевич 80-жылдары Көкжаңак шаарында секретарь горкома партия болуп иштегенде мен ошол жерде больницада хирург болуп иштечү элем, секретарь комсомольский организация болуп иштечү элем. Ал кезде коммунисттик партиянын астында идеология аябай күчтүү болчу. Эл үчүн ошол партия аябай жакшы кызмат кылган. Ошол кездерде Курманбек Салиевичти жакшы билем. Андан кийин Сузак районуна келип иштеп калдым. Сузак районуна келгенде Ырыс айыл өкмөтүнөн мен ошол участок алып, как молодой специалист, хирург катары Сузак райондук больницада көп жыл иштедим. Ошол биздин айыл өкмөттүн төрагасы Каныбек Бакиевич болчу. Каныбек Салиевич Бакиев ошол мурда мектепте иштеген экен, мугалим болуп, андан кийин айыл өкмөттө көп жыл иштеди. Булардын ошо характери аябай жумшак, кичипей,
бир суроо менен барсаң кайрылып бүт суроону чечип ушундай адамга жардам берген жакшы тарбия көргөн семьялар болчу да. Эми андан кийин 2006-жылы биз бияка Россияга келе бердик. Ушул андан кийинки окуялардын баарын өзүңөр билесиңер. Бирок мен тергөөчү да эмесмин, тарыхчы да эмесмин. Мен ушул кылган иштери боюнча билем. Ошол ар жылы отпускага барганда укчу элек мына Бакиев президент болгондон бери айлыктар көбөйүп калды деп мына өзүбүздүн врачтар, коллегалар, муалимдер айтчу эле. Уже финансисттер айтып калчу. Кудай буйруп мына республиканский бюджет биринчи жолу тарыхта профицит деп коет экен. Положительный болуп демеле жакшы болуп атат деп ошондой сөздөрдү мен угуп жүргөм да. Андан кийин эле ошо биз биякта жүргөндө революция болуп кетти. Бирок азыр кайсы жерде жүрүшпөсүн, мына биздин мекендештерди унутпай, ушул Кудайдын улуу күндөрү мына бизди унутпай, мекендештерди унутпай, Россиядагы мекендештерди унутпай, шаарларда ооз ачтырып ифтарлык кылып аткан экен. Мен айтадым, ошолордун кылган иштерине тапкандарына Кудай береке берип, могу орозо күндөрү кандай ниет кылып, кандай максаттары болсо, ошолордун баарын Кудай кабыл кылсын. Бүгүнкү кылып аткан ифтарлыктын сообу ошолорго тийсин деп айткым келет. Урматтуу мекендештер. Сөзүмдүн аягында мына биз кичинекей кыргыз элибиз да, азыр көпчүлүк эл мигрант болуп биякта жүрөбүз. Аякта дагы эле ошол грязная политика деп орусча айтканда. Ошондуктан менин кааларым ушу элибизде тынчтык болсо экен. Бизге уруу бөлүштүрүштүн, улут бөлүштүрүштүн кереги жок. Бизге ошол азыркы бийлик мына Атамбаевдин да бийлигин билдик. Азыркы бийликтен биз эмнени каалайбыз? Кыргызстанда экономиканы көтөрсүн. Экономиканы көтөрсө, биз бияктан мынтип сандалып жүрбөйбүз, туурабы балдар? Ар бирибиздин ошо тууган урубуз бар, киндик кан тамган жерибиз бар, үй бүлөбүз бар, балдарыбыз, неберелерибиз бар. Ошондуктан азыркы бийликке дагы айтар элем. Ошол Бакиевдей болуп иштеп, экономиканы көтөрүп, бюджетти толтуруп, ошол майналарды көбөйтсүн, биз кайтып барайлы кыргыз жерибизге. Ошондуктан бүгүнкү мына Бакиевдердин иниси балдар турат. Ошол жалпы элдин атынан, өзүмдүн атынан дагы ошол бүгүнкү ушурган ифтарларыбыз үчүн ыраазычылыкты билдиребиз. Кудайдан эмнени тилеп, кандай ифтарлык кылсаңар, ошонун баарын Кудай кабыл кылсын. Саламатсыздарбы туугандар, жердештер. Мына бүгүн буйруса бизди Курманбек Бакиевич чакырган могу ифтарлыкта отурабыз. Өзүбүздүн өтө чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Чоң рахмат. Ушу алыста жүрсө дагы ушул жерде менин кыргыз жарандарым бар эле. Эми биз мында Бакиевке бала чакадарыбыз да, ушул жерде биздин балдарыбыз бар, элдерибиз бар деп ушуну уюштуруп берген Бакиевке чоң рахмат, конечно. Өзүбүзгө, биздин өзүбүздүн жердештерге, могу жерде жүргөн жердештерибизге мен каалайт элем, ден соолук болор, орозоңор кабыл болсун баарыңардын. Баарыңардын ишиңер ишке ашсын, ойлогон оюңар, тилегиңер ишке ашсын балдарына. Баарыбыз тынч аман болойлу, тынч аман үйүбүзгө Кудай кааласа кайтып барайлы. Болду, рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирип, ушундай ынтымагыбызга жол коюп, бүгүнкү ифтарлыкка чакырып баарыбызды чогултуп ой бөлүштүргөн, уюштурган ушу Курманбек Салиевич менен Асылбекке баарыбыздын атыбыздан, бүткүл жамааттын атынан жана биздин ушул жердеги дарыгерлер коомунун атынан ыраазычылыгыбызды билдирүү менен бирге ушул ифтарлыктан буйруган сооп толугу менен ушул адамдарга, ушул инсандарга тийсин деп баарыбыздын тилегибизди айтып кетким келет. Экинчиден, ушул жердеги бир уч кыргыз элибиз өтөн жерди мекендешип, ушул жакта жүргөнүбүздөн кийин тирилик кылып, баарыбыздын ортобузда ынтымак болсун, ырыскыбызды берсин, ынтымагыбызды берсин, жана берекесин берсин. Ошондой эле баарыбыз динибизди жогору кармап, намысыбызды жогору кармап, кыргыз элинин атын дагы бийик кармап, ушундай ынтымакта жашайлы баарыбыз. Ушул жакта баарыбыздын тилектерибиз кабыл болсун, жана алдыда келечегибиз кең болсун, бала чакабыз менен өнүп өрчүп, ушул жакта ынтымагыбыз дагы арта берсин деп тилектештигимди айтып кетким келет. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, туугандар, жалпы эле мусулмандар. Орозо
тұтқан уағында ороза қабыл болсын. Бүгін мына біздің енеміз келіп, Құрманбек Салиевичтің атына 60 жыл жерде болса отырады. Екі Тормур шарында. Біз Құрманбек Салиевичті білеміз жақсы, қандай іс атқарғанын Қырғызстанда 2009 жылы Екі Тормур шарында шос болған. Білесіңдер, ошонда жолугушуп жердештермен базон жолугушушу жерде Құрманбек Салиевич өзі мына студенттер бар эле, ар бир студентке өзүнүн атынан стипендия берип, ошол аксакалдарга саат бат өтөтүшкөн. Биз дайыма эсибиздебиз, кылган иштери биздин кааларыбыз Құрманбек Салиевичке чын денсаулык, узак өмүр, ишинде ийгилик, алыста жашта дагы ушундай биздин жердештерди туугандар бар чогулуп отуруп, Екі Тормур шаарында базон топтоп бир дасторкондо ооз ачтырып отурат, биз ыраазылыгыбызды билдиребиз. Ошону менен бирге мына Асылбек сага чоң рахмат, ушинтип Екі Тормур шаарына келип ушу туугандар менен жолугуп отуруп баардык мусулмандарды бир жерге топтоп ошодо ооз ачып отурасың, сага да чын денсаулык, ишинде ийик, жолуң ачык болсун. Барчаңарга чоң рахмат. Рахмат, урматтуу аксакалдар жамааты, сіздерге дагы сонун кабыл тилек болду. Чоң рахмат, Алла разы болсун сіздерден дагы. Чоң рахмат сизге дагы, Асылбек экөөбүзгө дагы ошончалык баарыбыз кыргыз элибиздер мекендештер ойлогон. Чоң рахмат, келиңиздер, отуруңуздар, баарыңыздар тамагыңыздар таттуу болсун. Азыр биз демек иштебе астарлады. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Алатоо деген кыргыз элим. Ардайым Алатоо деп кыргыз элим деп жүрөгүбүз, көңүлүбүз ардайым жарык болсун. Жараткан Алла Таала ораза күнүндө ушу Құрманбек Салиевич ооз ачып аткан экен. Алардын үйүнө, семьясына Алла Таала береке берсин. Ардайым кыргыз элине жакшылык, тоқчылық, малчылық болсын. Мына мигранттар эсен аман, Алла Таала деп эсен аман кыргыз элибизге жетип барып, өзүнүн элде да тойларды кылганга жеткизгиле. Биз эмне дейт, мен өзүм Жалал Абадтан болом, кийин көп сөз эмне дейт, ак ийлет сынбайт дейт. Эмне дейт, мына Жалал Абадтын, Оштун силердин Құрманбек Салиевич атаңар эле дейт. Жок, бүт кыргыздын атасы болчу ал киши. Бүт кыргыз дейт. Мындай айтканда, мына экономиканы көтөрдү, кыргыз элин башын бириктирди, мына границаларды жапты, туурабы? Мына баарыбыз билебиз. Аны чындыгын айтыш керек. Ак ийлет сынбайт. Эмне баарыбыз мына кыргыз элде бир грамм жерди мына эч жакка берген жок, кармап турду. Эмне дейт, самган граница. Мына ошо погромдардын жашаган үйлөрүнө чейин кылып берди. Тамак аштан солдаттарды тамак ашын бүт көтөрүп берди. Ошолорду билишибиз керек. Экономиканы көтөрдү. Туурабы? Бизде эми мындай билбейм, да бир адам жаралбайбы? Мына Құрманбек Салиевич денсаулыгы жакшы болсун, Алла Таала узун өмүрлөр берсин, үй бүлөсүнө бактылуу талай болсун. Биз дагы ошо кыргыз элине эсен аман кетели. Бу жерде кала турган биздин акыбыз жок. Биздин кинтип каныбыз тамган жер Кыргызстан. Көзүңөрдү ачып алгыла. Кыргызстан. Баарыңардын азан айткан кулагыңарга Кыргызстан болот. Билип койгула. Мусулман жерине мусулмандар ла иляха илlalloh Мухаммад расул келдикпи? Ла иляха Мухаммад расул кеттик Кыргызстанга деп кетели. Эсен ар бирлер үйүңөргө ден соолук, бала чакаңарга бакылаңар менен тынч болгула, аман болгула. Эсен аман кошогоңар менен кошо каргыла, кыргыз элин унутпагыла. Ошо диаспораларга дагы рахмат. Ошо келген жигиттерге Алла разы болсун, иншалла. Ораза күндө ийгилик, ден соолук. Баарыңарга ден соолук. Рахмат Анварага, сизге дагы айтканыңыз келсин, сизге дагы чоң рахматыбызды билдиребиз. Патриот дагы да болтайм, жүрө бериңиз. Келиңиз дагы бир сүйбөй турган агабыз, биздин Бакыт агабыз бар экен. Келиңиз, урматтуу Бакыт агабыз дагы бир ушул жерде отурган биздин өзгөчө конокторубузга, өзгөчө мекендештерибизге жана уюштуруу жамаатына дагы бир жакшы ыраазычылык сөз айтып кетейин деп келиптирсиз. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Жердештер. Мен эмне демекмин?
Барыңыздарға чың денсаулық, үй-бүлөлүк, тынччылык, дүйнөбүз тынч болсун, аман болсун барыбыз. Ошол жакшылык, күндөрдү жакшылык беркилер десек, ушулар кичине орозонун күнүндө Бакиев президентибиздин атынан кичине бир ооз ачты уюштуруп, ушунча элдин башын бириктирип турган экен. Буларга да рахмат. Тынч болуңуздар. Биз Бакиевди ошол бийлик куугунтуктап 2004-жылдары депутаттыкка шайлап, ошол аксы чаткал алып эл шайлап чыгарганбыз да. Биринчи депутатка койгондо. Ошол убакта Алапкан администрациясы дагы ошол центрден вообще жай бербей койгон, аны куугунтуктап. Куугунтуктап жай бербей ошол жерде райком начальниги болуп иштеген Осмонбек Олайт мырза деген жигит болгон, ошол өзүнүн кабинетин ачып берген, штаб кылып. Ошол жерден аксынын эли, чаткалдын эли, Алапкандын эли кубаттап, барды колдоп, ошол жерден депутат болуп шайланып парламентке келген. Биз сыймыктанабыз Бакиев менен. Ошол биз Алапка эли, ошо аксынын эли, чаткалдын эли биригип ошону депутат кылып, кийин президенттикке шайлап, ошол өзүбүзгө таттыктуу президент болду деп эле ойлойбуз. Дагы деле жүрөгүбүздө, как өзүбүздүн президент катары эле көп адамдар ошол катары эле көрөт деп ойлойм. Ошол сиздерге да рахмат, ушунчалык келип, кыргыз журтун, кыргыз элин унутпай, ушул жерге, ушул ооз ачылып, кичине сооп иштер жасап атканыңыздарга сиздерге да рахмат. Курманбек Салиевичке чын денсаулык, узун өмүр, үй-бүлөсү менен тынч болсун. Колдон келсе, элге келсин, Ленинградка келсин, кыргыздарга жолуксун, Екатеринбургка келсин, кыргыздарга жолуксун, Москвага келсин, жолуксун. Эл каалайт, келсин. Эгер Салиевич келе турган болсо, азыр ушунча адам топтолгон болсо, будан 3 барабар, 4 барабар көп адам чогулат деп ойлойм. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Рахмат, Бакыт ага, сиз да тынч болуңуз, айтканыңыз келсин. Сөзүңүзгө барыбыз кошулабыз. Керексиз малдыңыздарга коюлган табактардан даамда толтуруңуздар, кармаган орозоңуздар да бул жолу кабыл болсун. Kabalan baramamız yok, şarjlarımız kabul olsun. Aşağıdan üstürüp, üstürgen sakalımız, Kurmанбек Бакиевке kadar, şeye kadar rahmat. Şimdi kim ölsen kaçtığınızda belki uççu adam, katta adam, farklı kişinin olsun, katta olsun. Yerge dasturxon yolda mağdakar özelliklerinde iftarlık ilerisi özü bu. Tabii sağ olun. Ben hemen rozalarımız kabul olsun, dualarımız Kurmанбек Reis'kiyordu, aile arkalarıyla. Burası ayda olaylar hemen mehman grubundan bu yengizler gelmemesi sağ olun. Tamam. Rahmat, sizge de çok. Oturma cinsini, mahmut, geliriz. Assalamualaikum, kawanlar. Sizlerin kabarın Kur'an'dan tutay. Çoğunu bir çalış, uyuşturup Allah'tan rahmat, yüzlüğüne işlerine iyi gidip varlığını Ramazan'a tutay. Rahmat. Tını деген ағабыз бар екен. Мұғалім дейді, мектеп жөнінде көп нәрсені біледі дейді бұйырса. Керек саған. Құрматтуу жамаат, ошол туткан оролуңуздар кабыл болсун. Мен өз Алапкандан болом. Жата бери агаларыбыздын баардык айткан сөздөрүнө кошуламын. Чынында ошол аксы Алапка районунан Курманбек Салиевди биз шайлаганбыз. Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Чынында мугалимдерге чоң жардам берген.
Өнөкөй эле мисал айта турган болсом, окуучуларга мына тамак ашты уштуруп берген. Ошол айлык акылар чынында көтөрүлгөн. Мына тагдыр өзү ушундай экен. Чынында жана агаларыбыз айткандай, биздин жүрөгүбүз дагы эле Курманбек Салиевич жөнүндө жакшы ойлор, жакшы түз ойлорубуз бар. Келечекте жана бирөө айтып кетти, жакшы сөз ак илер сынбайт дегендей. Биз ошол агабыздын мына балдарына жакшы ийгиликтерди, жакшы кыла калса, аккан суудан аккан арыктан суу агат дейт. Кудай буйруса баардыгы жакшы болот келечекте. Ошол Аллах Кудайдан жакшы ниеттерди берет. Ишинерге ийгилик, дайым ден соолукта үй-бүлөлөр менен бактылуу болот. Рахмат агай. Ошо бата берсин бүгүнкү ошондой Курманбек Салиевич Бакиевден ошондой ооз ачарлык жакшы ыйыптарлыгын урматына ошону уюштурган биздин Асылбек агабызга жалпы эле келген конокторго рахматыбызды билдирип, биздин дагы Кутуздагы бир жакшы батаңызды бериңиз сага. Амин. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah Taala бүгүнкү кылган ифтарыңыздарды кабыл кылсын. Дастарханыңыздарга береке берсин, үй-бүлөңүзгө тынчтык жана ыйман берсин. Не ойлогон максаттарыңыздар болсо, Аллах Таала жеткирсин. Ушул ифтарлыкты өткөргөн Курманбек Салиевичке, Бердек Асылбек акебизге Аллах Таала ден соолук берсин. Ушул кылган ифтарлыгыңыздарды Аллах Таала кабыл кылып, үй-бүлөңүзгө тынчтык, бекем ыйман берсин. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah Taala elibizge, jerimizge tınçtыk jana iman bersin. Jaman afat balalardan, orusuklardan Allah Taala özü saklasın. Jaman şeytan vasvasasından, azgından jana fitnelerden ya Allah özün saklagın. Orup жаткандарга ya Allah özün şifa bergin. Musafirlar jollarını baysaldı kılgın. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala seyyidina Muhammad ve ala ali seyyidina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi rabbil alamin. Rahmetika ya erhamer rahimin. سنة فيك الضياء Hormat konoktор, алдыңыздарда болған наамдан барын ала кетіңіздер анткени келе албай калган коноктор болуп тийгизсеңиздер ошол инсандар дагы буюм көрүштөргөн инсандарга жакшы батасын берсин. Ак жол барыңыздарга. Кыздардын атынан бардыгына атынан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алыста жүрсө да кыргыз элин эстеп, кыргыз элин бүйүк чыныгы кыргыз элинин президенти болгондугун далилдеп ушул жака жиберип ооз ачып аткан Курманбек Салиевич чоң рахмат кыргыздардын атынан. Бул жакта келип атайын бизге чоң калптык стол даярдап баардыгыбыз ооз ачырган үй балабыз Асылга дагы чоң рахмат. Иштериңерге ийгилик. Сен жаздың.
Рахмат. Мен сөз бермей қойыштым. Айға жақсы сөйлейін деп аттым. Екатеринбургта қыздардың атынан, барлығының атынан, аялдардың атынан айрықша разычылығымызды білдіреміз. Бакиевтердің семьясына айрықша биылдан басылған. Алыста жүрсе да қырғыз елімізде, қырғыз ел үшін бүйіп, ушинтип эме кылып аткан чыныгы кыргыздын президенти болгондугун аныктайт. Жаңадан бери айтып атышат. Ак үйлер сыйлайт деп, кыргызстан баардык жакшы. Аккан атсын. Чоң рахмат. Бул эми убактысынча болот. Баягындай аны эч качан албаган. Бардыгыбыз так что Рахмат. Нурдан кабыл болсун. Рахмат. Онда эми отурду.